Бермет Уланова – гештальт-терапевт, Кыргыз-Орус билим берүү академиясынын студенти. Саламатсыз Берметчи, биздин подкастка кош келдиңиз. Жаңы жыл алдында убакыт таап бергениңизге чоң рахмат. Бул подкастты көптөн бери сиз менен жаздыралы деп жүргөнбүз. Убактыңыз бошобой акыры бизге келгенибизге абдан кубанычтабыз Берметчи. Сиз менен бүгүн биздин коомго абдан кандай десем, маанилүү темалардын бири болгон сепарация тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Анан акыркы убактарда бул нерсени көп уга баштадык. Сепарация, ата-энеден бөлүнүш керек, өзүнчө жашаш керек. Сепарация деген мурдадан эле бар беле? Деген эмне ал өзү? Саламатсыздарбы? Шақырғаныңыздарга подкастка чоң рахмат. Негизи сепарация бүгүнкү күндө аябай популярный тема болуп атат. Биздин жаштардын арасында, негизи эле элдин арасында. Анан мурдатан бар беле дегенге именно кыргыз элинде десеңиздер бар болчу. Илгери биз билгендей биздин ата-бабаларыбыз кандай кылчу эле балдарын чоңойтуп, ар бир баланын өзүнүн кыздын дагы баланын да өзүнүн ушул улам бир жетип келген жашына ылайыктуу даже кийими бар болчу, мисалычы башкасын койдум. Андан тышкары балдар үйлөнгөндө, кыздар турмушка чыкканда аларга бир өзүнчө боз үй берип бөлүп койчу эле да. Анан ошентип алар өз жашоосун, өз камын өзү көрүп кетчү. Бирок ошол убакта да ошол коомчулуктун ичинде жашашчы. Ошол эле тууган урук жардам берчи, ошол урууга, ошол үй бүлөгө, орусча айтканда род, ошол урууга алар тиешелүү болчу. Ошол уруунун чоңдорунун жагынан бир жардам көрүп келишчи. Мындай материалдык жардам болбосо дагы кеп кеңешин айтып, бир коомчулук болуп жашашчы. Ошонун ичинде бирок ар бирөөнүн өзүнүн боз үйү, өзүнүн үй бүлөсү бар болчу. Анан бул башка өлкөлөрдө деле, башка элде деле бар болчу. Андан кийинки убакыттарда ушу аралашып отуруп бир чоң үй бүлө болуп жашаганга да өтүштү элдер. Мында деле жаман нерсе жок, биз үй бүлөбүз менен бактылуу жашасак, ынтымакта жашасак ал жакшы нерсе. Бирок ошонун ичинде биз ынтымактуу чоң үй бүлө болуп бир үйдө жашаган убакытта деле ар бир адамдын өзүнүн личный граница деп коет эмеспизби? Жекечектери. Ошо жекечектери сакталышы керек. Ал үчүн ар бир адамга бир сый менен мамиле кылыш керек. Кичинекей бала, жаңы төрөлгөн бала, ал дагы муктаж аны сыйлаганга, ага жакшы мамиле кылганга. Анан бизде бир жаман көрүнүш бар да, терс көрүнүш. Мен улуумун, менин жашым улуураак сенден, мен сенден жакшыраак билем деп эле мындай жаштарга кысым көргөзө берген да, ал туура эмес. Мисалы мынтип айтып кетсек, аябай мен бизде коомчулукта байкайм, биз кыргызча сүйлөшүп мындай эме болуп атканда, улуу эже байкелер жаш экениңди көрүп эле сразу эле сен деп мындай экөөбүз аябай жакын тааныштай сүйлөйт да. Сиз деген улууга эле сүйлөнгөн сөз эмес да, мисалычы. Ал деген сый менен мамиле кылган сөз, тааныбаган кишиге же аябай сыйлаган кишиңе, же болбосо бир иш менен экөөңөр байланышта болсоңор, анан сен деп экөөң курбу болуп ошондой мамилеге өтпөгөндөн кийин бул этика деп коет да. Анан ошондой майда чүйдөлөрдөн көрүнөт да биздин жашоо адатыбызчы. Анан сепарацияга кайра келсек, ошол нерсе илгертеден бар нерсе, ал илгертеден бизге керек нерсе. Сиз сепарация дегенде жакшы мисалды келтирдиңиз. Мисалы илгери балдарын өзүнчө бөлүп койгон, бирок жанынан алыс кой берген эмес депчи. Анан азыркы учурда дагы жана ата-энелер менен чогуу жашаган уят деген катары көрсөтө баштады да. Чоңойгондон кийин бөлүнүп эле кетиш керек депчи. Анан ата-энеден сөзсүз түрдө бөлүнүш керекпи? Бул кандайдыр бир жашоону өзгөртүп, ата-энеден өзүнчө жашап көрүү. Илгери бир коомдо жашап, жакын эле жерге бөлүнгөнү, анткени ал убакыт деген биз деген көчмөн калк болуп жүргөн кез эле да. Андан алыс жака көчүп кетиш, ал деген жашооңо мындай бир кандайдыр риск, опасность жараткан нерсе болчу да. Эми кечирим сурайм, мен кээ бир сөздөрдү кыргызча жакшы айта албай калам, таппай калам да. Андан кийин ошондой нерсе ошол убакыттын жашоосуна жарашкан нерсе болчу. Бүгүнкү күндө биз ата-энебизди тыштап, мисалы шаардын башка жагына көчүп кетсек дагы, өлкөнүн башка жагына, башка өлкөгө көчүп кетсек дагы
ушул эле телефон бар, ушул эле WhatsApp, Telegram, Skype күнүгө сүйлөшсө болот, ата эне менен күнүгө бир нече маал сүйлөшсөң болот. Анан азыркы убакытта бул кичине башкача көрүнүш, анткени технологиянын жетишкендиги ушу биз ата энебизге катты прямо сразу жөнөтөбүз, алат, бир жылдап күтпөйт, бир айлап күтпөйт, качан кызым же балам тигил жактан бир сөз жөнөтөт, эмне болот экен деп. Анан чогуу жашаш керек же сөзсүз бөлүнүш керек деп атпайсызбы? Эми бул ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн жеке иши, өзүнүн ар бир шарттары бар да. Бөлүнүп эле кеткенге дагы мындай оор жактары бар. Азыркы күндө мисалы батирге чыгыш аябай оор, кымбат турат. Анан жолдошу дагы келинчеги да иштесе, экөө чогуу акча таап, өздөрүнө батир алып, ошол жака жашап арендага же сатып алганга алы келсе, ал убакыт бир. Анан ал дагы башка суроону жаратат да, алыңар келбесе анда жанталашып үйлөнбөй бир аз күтө туруш керек деп, бирок жашоодо ар кандай ситуациялар болот. Анан сүйүү болот же болбосо бир кандайдыр өздөрү ошондой чечимге келет. Ал дагы биздин ишибиз эмес. Негизи эле ушу сепарация болобу, башка тема болобу, ушу бирөөнү биз акыл үйрөтүп, ага кыйын болуп, анан мындай жашаш керек, тигиндей жашаш керек деген бир кеңештерди мажбурлоо менен бергенге мен аябай каршымын да. Ар бир адамдын өзүнүн жеке иши, жеке кандайдыр бир опыты десем болот да. Ар бир үй бүлөдө ар кандай шартта болот. Анан именно бөлүнүш керекпи же бөлүнүш кереги жокпу десеңиз, бөлүнгөндө сепарация болгонго оңой да. Анткени сиз өзүңүздүн үйүңүздө жашайсыз. Батир болобу, сатып алган үйүңүзбү, ишесе өзүңүздүн үйүңүз бар, өзүңүздүн кухняңыз бар, апаңыздан сурабайсыз. Бүгүн шорпо жасайынбы же күрүч басамбы деп, каалаган тамагыңызды жасап жейсиз. Анан ошондой эле каалаган убакта телевизор көрөсүз, каалаган убакта уктайсыз, турасыз. Ошондой дагы бир нерселерге кийлигишип, ошондой бир майда чүйдөдөн дагы уруш чыгат эмеспи, чогуу жашаганда чүйдө. Анан бирок ата энеңизден бөлүнүп кетсеңиз эле сепарация болуп калбайсыз. Сепарация деген ал ата эне менен болгон мындай дагы бир акыл эсиңиз менен, жүрөгүңүз менен болгондо бир байланыш да. Анан ошол байланышты ата энеге болгон жакшы сезим, ыраазычылык кылып калтырып, бирок ошол убакта дагы ата энеден көз карандысыз адам болгонго аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, мен атам менен апаман өзүнчө турам, жолдошу менен, балдарым менен. Бирок мен атамды да апамды да аябай сыйлайм, аябай жакшы көрөм. Алар мага кылган нерсесинин баарын баалап билем, аябай ыраазымын. Бирок алар мага бүгүнкү күндө бир кандайдыр мага туура келбеген кеңештерди берсе, рахмат кеңешиңизге, бирок мен башкача деп ойлойм, мен башкача чечим кабыл алам деп айта алышыбыз керек да. Абдан сонун. Үрмөтчү айтсаңыз, баары бир айырма болобу? Мисалы, ата энеси менен чогуу жашаган бир адамды алалы, өзүнчө жашаган адамды. Мисалы, өзүнчө жашаган адам жоопкерчиликти алганда жагынан бир аз утушка ээ болот деп айтышат да. Баары бир ар кандай үй бүлө, ар кандай ата эне бар. Мисалы, ата энеси менен чогуу жашаган балдарды алалы. Кээ бир балдар ата энесинин үйүнө кичүү уул болуп же жалгыз уул болуп келинчегин алып келет, анан өмүр бою ошо апасынын кичинекей кезиндеги баласындай болуп жашайт да. Деги чоң аял алып, өзү 3-4 балалы болсо деле апасы тамагын эметип берип, дайындап берип, көзүнүн астында отуруп эле ошону кечке неберелеринен да кичирээк баладай көргөнчү, андай көрүнүштөр бар. Анан башкача да көрүнүштөр бар. Мисалы, жалгыз уул же болбосо кичүү уул, ал кичинекей кезинен бери ошондой сезим менен чоңойгон. Мен ата энемди карашым керек, мен чоңойгондо ушуларга жөлөк таяк болом деп. Анан кийин ал балдар чоңойгондон кийин иштеп, атасын багып, апасын багып, өзүнүн балдарын, келинчегин багып, ошолорго бир чоң жөлөк, ошолордун үй бүлөсүн баккан, не только материалдык тараптан эмес, мындай башка тараптардан дагы моралдык, укуктук тарапты бүт жерден караган адам болуп чоңоет да. Ошон үчүн ар кандай мисалдар бар. Анан биз негизи эле демек бөлүнгөн адам бул уже жоопкерчиликти алган, өзүнчө жашаган деп элестетүү мүмкүн эмес экен да. Мүмкүн эмес, анткени сиз бөлүнгөндө кандай бөлүнөсүз? Өзүңүз бөлүнүп,
батирди өзүңүз арендасын төлөсөсүңүз, ижарасын, өзүңүз бөлүнгөндөн кийин тамак ашты өзүңүз жасап алып, кийим кечегиңизди өзүңүздү сатып алып, иштеп, акча таап, атаңыздан алган акчага ижарага батир алган болбойт. Анда сепарация деп анда саналбайт. Жөн эле атаңыздан өзүнчө жашаган жерде же апаңыздан өзүнчө жашаган жерде болуп калат. Анан бөлүнүп алып тамак жасай албай күнүгө кечинде апаңызга чалып канча туз кошом, канча неме кошом деп күнүгө ошондой көрүнүш болсо, эми бул деле сепарация эмес. Апаңыз жок, чай иче албайт экенсиз, туура эмес андай дагычы. Андан да башкача көрүнүштөр бар. Жаш балдар көбүнчө убакта айылдан келгендер, Бишкекке келгенде туугандардыкына бир аз жашап, общагада жашап, ары бери кыйналып, анан кийин өздөрүнчө квартирага чыгып же сатып алып, өзүнчө жашап, өзүн өзү полностью обеспечивать этип, мындайынча айтканда да, орусча айтканда, ата энесине да камкор көргөнгө жетишкен балдар бар да, жалгыз жашап элечи, ушу Бишкекке эч кимиз жок келип эле бутуна туруп кеткендер. Анан ошон үчүн ар бир адамдын ситуациясы, ар бир адамдын окуясы өзүнчө бир өзгөчө опыт. Анан бирөөгө бирөө теңелбеш керек да. Тиги ата энесинен бөлдү, мен да бөлүнөм, мен да кыйратам эмес. Же болбосо тигил бөлүнбөй жашап атат, мага деле болот экен деп, анан 40 жашта деле апаңыздын пенсиясына жашаган ал да туура эмес да. Анан ошон үчүн ар бир адам өзүнө кандай ыңгайлуу, кандай болгондо өзүнө жакшы жана жакындарына жакшы. Эми ата энебиз деле ойлойт, мисалы кээ бир ата энелер, менин балам өмүр бою менен жашаса жакшы деп. Бирок ошол эле убакытта ал ата эне балким түшүнбөй келеттир. Көзү өтүп кеткенден кийин ошо бир 40-50гө чыккан баласы бир кандайдыр самостоятельности жок, жашоого болгон умтулуусу жок, жашоодо кантип энеси жок акча таап нан сатып алышты билбеген дагычы. Анан бизге жаман деп көрүнгөн нерседе дагы бир жакшы көрүнүштөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн жашоосун ойлонушуп, кандай кылсам туура болот мага, именно менин ситуациямда кандай нерсе туура келет, кандай мен каалайм деген дагы ой болуш керек да. Туура болгондо биз ушинтип жашай беребиз. Элим эмне дейт, мындай кылганда туура, тигиндей кылганда туура. Туура эле эмес, өзүңдүн дагы бир ички сезимдериңе туура келген, жаккан нерсе болуш керек да. Ата эненин тарбиясы деп да калдыңыз. Бул көпчүлүк адамдын өз алдынча жашагысы келгендер бар, бирок апасын таштагандан коркушат, же өзүнүн күнөөлүү сезими пайда болот да. Анан бул жерде көпчүлүк билесиз да, биздин ата энелер кичинесинен эле балдарга сен мени карашың керек, сен менин жанымда болушуң керек деп тарбиялайт эмеспи? Бул дагы бир өзүнчө бөлүнгүсү келип, бирок бөлүнө албай жүргөндөргө ушул нерсе таасир бериши мүмкүнбү, бермекчи? Тарбия. Таасир берет мындай тарбия, анткени ушундай нерсе көрүнүш дагы көп да, коомчулукта балдарын күнөөлүү кылып чоңойткон. Күнөөлүү сезимме? Сен үчүн сен атаңа чыдап жашадым, атаң мындай эле, же болбосо сен үчүн апаңа чыдап ажырашпай жашадым, эми сен бизди бак дегендейчи. Ал же болбосо ушу сен үчүн ушунча жыл иштедим, кыйналдым, сени чоңойттум, эми сенин убактың деп. Мындай мажбурлоо болбош керек да. Чоң адам, жашы жеткен, балалуу болгондо өзүнүн ою менен чечет. Мен ушул жашоодо дагы балалуу болгум келет, ошол балага болгон жакшы нерселерди кылгым келет, ушул балага болгон жүрөгүмдөгү сүйүүнүн баарын арнагым келет деп. Ал сиздин чечимиңиз. Ал бала төрөлдү, ал эч кимге эч нерсени кандайдыр бир сөз берген эмес, милдеттүү болгон эмес. Анан жашоонун чоңойгончо, ошол экөө канча 18 жыл жашайбы, 20-30 жыл жашайбы, ата менен, эне менен баланын ортосунда бир мамиле пайда болот да. Ошол мамиледен анан дальше кетет да. Ата энем жакшы мамиле кылды, ушунча акыркысын мага берип бакты эле, мен дагы уят кылбайын, элдин көзүнчө деп башташат биздикилер көбүнчө, же болбосо элдикин ойлобой өзүн ойлогондо деле ушундай акыркысын берип чоңойтты эле, мен дагы атам менен апама караганда ушу бир жакшы нерселерди тартуулайын деп аракет кылат да. Бала өзү эле билет турбай, аны айтып эметтин кереги жок турбайбы? Экөөнүн мамилеси башынан туура болсо, бала өзү эле билет. Жана антип мажбурлап сен мага карызсың, мен сени чоңойттум, эми сен мени багасың дегенде балада кичине бир мындай сезимдер пайда боло баштайт да.
как обязанность, мен милдеттүүмүн деп. Милдеттүү түрдө бир нерсе кылгандан анан өзүңүз каалап жүрөгүңүздөн таза бир ойлор менен чыккан жакшы нерсе, ал эки башка нерсе да. Бирөөсүндө сиз искренне, орусча айтканда, чын жүрөктөн жасап атасыз. Экинчисинде сиз милдеттүү түрдө кылып атасыз. Анткени ата энеңиз ошондой сизге бир неме койгон да. Рамка, граница, ушуну кылып беришиң керек деп. Ошон үчүн кичинекей кезинен баштап биз балдарга туура мамиле кылышыбыз керек да. Мен сени өзүм каалап төрөдүм, мен сени аябай жакшы көрөм. Анан жашооңдо сен баланы өзүн өзү сүйүп, өзүн кандайдыр бир бактылуу болуп жашаганга умтулгандай кылып биз чоңойтушубуз керек да. Анткени элдер ойлойт да, биз ошентсек эле балдарыбыз эгоист болуп калат деп. Эгоист болбойт. Өзүн өзү жакшы көргөн менен бирөө эгоист болуп бирөөнүн жана жекечектерин бузган, ал башка нерсе. Өзүн сыйлаган, өзүн жакшы көргөн, бир кандайдыр жакшы атмосферада чоңойгон бала, ал элдерге деле ошондой мамиле кылат. Элдерге деле сый менен, жакшы көз карашта болуп, мындай арамза болуп, жаман ой менен чоңойбойт да. Анан баланы кичинекей кезинен ушундай негатив менен биз пичкать эте берсек, жаман ойлорду айтып, неме кыла берсек, ал бала арамза болуп чоңоет да. Элдин баары эле ошондой ойлойт экен, элдин баары ошондой экен деп биз баланын болгон дүйнө, кандай десем, ушу бала төрөлгөндө ата энеси, үй бүлөсү болгон, весь мир его болгон дүйнөсү ошол да. Анан ошол дүйнөнү кандай кылабыз, ал ата эненин колунан да. Абдан сонун кеңештер бермечи. Жакшы маалыматтарды бердиңиз. Анан кеп бөлүнгөндө эмес, жана өз алдынча жашаганда эмес, кеп жекечекти коргой билгенде деп айттыңыз да, бермечи. Кантип коргош керек? Кантип түшүндүрүш керек? Бул менин жекечегим. Кечириңиздер, бул жака өтпөңүздөр депчи. Эми бул аябай оңой нерсе эмес да. Методдор жок болсо керек. Методдор жок. Маши негизи эле психологияда бир готовый ответ жок да. Сиз барсаңыз эле психолог ушуну кыл десеңиз эле болуп калбайт. Анткени адамдар ар кандай. Ар бир адамдын өзүнүн жашоосунда басып өткөн жолу бар. Ошол басып өткөн жолдун ичинде ар түрдүү ситуациялар болот. Ошонун баары бизге бир кандайдыр кесепетин биз алып жүрөбүз да. Жашоодо кесепет тиет дегеним. Анан жекечекти жөн эле менин чегим ушул болду, тийбегиле эле десеңиз эле унутулуп калбайт. Анткени сиз 20-га 30-га чыксаңыз, ата энеңиз 50-ге 60-га чыгып калганда, алар ошол 50-60 жыл бою ошондой жашап көнүшкөн. Анан катуу айтсаңыз, аябай чоң конфликт болуп кетиши мүмкүн. Алар өздөрүн аябай жаман сезип калышы мүмкүн да. Мен балама кереги жок, мына мен ушинтип, как травма отвержения деген бар. Кичинекей кезинде ата энеси таштап кеткен болсо, бирдеме болуп же болбосо, анан баласы да ошондой кылса триггер болот да. Мына эми ата энеме да кереги жок эле, менин балама да кереги жок, ушундай жашоо деп. Акырындан анан ошого жетсе болот. Бул баат эле бир күндө болуп калбайт. Ата энеңиз өмүр бою сизди мынтип чоңойткон, ал бир күндө эле мен чыгам, кетем десеңиз эле бара кой дебейт. Ушундай да жашоо. Анан акырындан үйрөтүп, апамага бул жакпайт. Сиз ушинтип ойлосоңуз түшүнүп атам, жакшы эле ой экен, бирок менин оюмча мындай болуш керек. Мен ушуну каалайм, мен ушуну көрөйүн деп. Анткени ар бир адамдын жашоосу өзү, ар бир адам өзүнүн жолун өзү басыш керек да. Анан ата энебиз болсо көбүнчө убакытта бизге жакшы кылам, ушу жаман нерселерден сактайм деп анан өзүнүн ойлорун неме кыла берет да. Таңылап, туура эмесине жеткире алышы мүмкүн. Анан ошону акырын түшүндүрүп, бир күндө болбойт, бир айда болбойт, жылдар кетиши мүмкүн, бирок ыздап атпаш керек дагы, акырындан үйрөтүш керек аларга. И ошол убакта дагы сиз башка бирөөнүн дагы жекечектерин сактанышыңыз керек. Анан менин жекечегим бул, мага муну кылбайт деп туруп, анан өзүңүз барып бирөөгө тийишип, бирөөнүн эмесин бузсаңыз, анда болбой калат да. Сонун кеңеш. Чоң рахмат бермечи. Жакшы маалыматтарды бердиңиз. Анан ушу подкастыбыздын соңунда бизди көрүп жаткан ата энелерге да кеңеш болсун. Мисалы, балдар өзүнчө бөлүнүп жашайм дегенде, ой, мен таштап кетет деп ойлоп калышат эмеспи? Анан бөлүнүп жашайм деп баласы чечкен балага ата эне кандай мамиле кылыш керек? Ошондой эле ата энелер кеңеш бере кетсеңиз. Эми жашоо бир эле да. Анан балаңыз сизден бөлүнүп жашап көрөм деп атса, кармап кереги жок деп ойлойм да. Балаңыз өмүр бою сиздин балаңыз бойдон калат. Мисалы, көчүп кеткенден эле балаңыз болбой калбайт. Ал фактыны эч ким жууй албайт.
ушу сиздин балаңыз, сиздин кызыңыз, сиздин балаңыз, сиздин келиниңиз же болбосо күйөө балаңыз ошол ойдон калат. Просто эле көчөлүктө мүмкүн сүйлөшүп алыш керек. Мен неберелеримди сагынам. Канча убакытта бир алып келесиңер неберелеримди көрүп турганы. Канча убакытта барып турсам болот, көрүп алайын неберелерди. Мен сени сагынам балам, өмүр бою 30 жыл чогуу жашадык, эми 30га чыкканда бөлүнүп кетип атасың. Канча убакытта чалып турасың деп анан экөөңөр сүйлөшүп албай эле, ал баласы жумуштан бошобой чалбай калса, апасы бер жакта отуруп мени балам унутуп калды деп таарынып отура берген болбойт да. Сүйлөшүп алыш керек. Балам, бир жума болду чалган жоксуң, мен сагындым, мен беймаза болуп атам, сен эмне болду деп, ооруп калдыңбы же ишиңе бир нерсе болдубу, мага айтып кой, билгизип кой деп. Анан бөлүнүп кеткенден кийин бирок кээ бирөө мисалы күнүгө видео звонок менен баласына чалат, жумушта отурат же бир нерсе кылат, эс алдырбайчы сагынгандан. Ошондой да болбой экөөнө тең ыңгайлуу болгон убакытта сүйлөшүүнү чечип алып, эми график кылып алгандагы биздин коомчулукка туура келбеген нерсе, анткени биз көнүп калганбыз да мындай жашабай анан балама график менен чаламбы деп ата энелер таарынышы мүмкүн. График эмес, сөзсүз түрдө просто кайсыл убакта сага ыңгайлуу сүйлөшкөнгө, канча убакта сага ыңгайлуу мага келгенге деп экөө сүйлөшүп алган экен. Экөөнү тең жашасоор ал тиги атасын апасынын деле өзүнүн пландары бар. Обычно улуу кишилер дем алыш күндөрү конокко барышат, конок чакырышат. Анан ошол нерселерди сүйлөшүп алышып эле анан катташып турган оң. Чоң рахмат Бекмет. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Суроолор болсо комментарийде жазсаңар, ал жактан да жооп бергенге аракет кылабыз. Бирок биз айткандай бир дайын жооп жок да. Психологияда ар бир адамдын өзүнүн басып өткөн жолуна жараша болот жооп. Анан ар бир адам өзү психологко барып дагы кеңешип, өзүнүн суроолорун берип, өзүнүн проблемалуу көйгөйлөрү менен бөлүшүп, анан чечип алса болот. Бирок ошол убакта азыр неме да психолог тандаш дагы оор. Сөзсүз түрдө дипломун текшерип, кайсыл жакта окуганын, кандай курстарга барганын, баардык нерселерин баарын текшерип алып, анан өзүңүзгө жаккан психологко барыш керек да. Мисалы, аябай окумуштуу, аябай жакшы психолог болгон күндө да адам катары экөөңөрдүн жылдызыңар келишпесе, иш болбойт да. Бир аз жылдызыңар келишип, бир аз бири-бириңерге жагып турсаңар, андан ары иш болуп кетишке көбүрөөк неме да шанс. Ошо, чоң рахмат бизди көргөнүңүздөргө, жакшы тургула. Рахмат. Сонун болду.